жалпы Кыргызстан боюнча актуалдуу суроо болуп жатат. Бардыгы сурашып атат да. 1-сентябрдан баштап көчөдөгү айдоочуларды гаишниктер токтотуп экзамен алат экен депчи. Ал эми ошо кандай кылып эми көчөдөн бара тура токтотуп эле эмне кылып алат? Гаишниктер өздөрү алабы? Же унаа кызматкерлери алабы? Ушул жөнүндө бизге абдан көп суроо болду. Ошол суроолорду массалык маалымат каражаттары түз көрүп жатат да. Ошол сурооду тагыраак маалымат берип койсоңуз, азыр элдин баары бушайман болуп атат да. Көчөдөн бараткандар тозуп алып эле, мисалы, эми знактар мүмкүнтүк болгондор бар экен, возрасттагыларыбыз бар дейт. Ошону биз акыркы убакта көп ойлонуп атабыз дейт. Ушуну айта кетсеңиз. Бул боюнча мен айта кетсем. Коррупция учурат бул боюнча да. Руслан Шергазиевич, сиз айтып атасыз, туура айтып атасыз, бул дагы көп эме жаратып атат, бирок азыркы убакта биз азыр бул суроону карап атабыз, кандай жол менен кылабыз, кандай кылабыз деп. Ар кандай варианттар болуп атат. Негизинде урматтуу президент айтып кетпеди. Эгерде нарушение кылып, жол эрежесин бузгандардан ушундай оозеки сурам жылайт депчи, жөн эле көчөдө кетип баратканда эчтеген бузбай кетип баратса, ГАИ аны сурамак түгүл, токтотконго акысы жок да. Биздин азыр мыйзам боюнчачы токтотушпайт. Кийинки эмеси айтып аткан боюнча кайсы суроону берет, кайсын суроону бербей коет деген аны дагы биз азыр карап жатабыз. Бул сентябрга убакыт бар, анда өзүнүн эмелерин киргизебиз. Биздин ой боюнча ар кандай варианттар келип атат. Кээде может планшет как тестирование катары сыяктуу 4 суроо, 5 суроо менен как планшет катары ал жака токтотулган водитель эмне токтотулган данные киргизип, ал жака анан ушу фамилиясын киргизсең, ошо планшет өзү суроону тандап берет. Ошого жооп берет. Эми ар кандай варианттар көп. Бул азыр дагы еще жүзөгө ашууда да, мындай эле сиз айткандай эле ар бир эле гаишник любой эмени токтотуп алып эле сен мына суроого жооп бере алган жоксуң деп экзамен кетиргенге биз ага жол бербейбиз да. Ошо менен эле принциптер баарын ойлоп чыгабыз, механизмин ойлоп чыгабыз Мартин. Өзүңүзгө белгилүү болгондой 4-5 жыл мурунго дейм. Ошо управление ГАИнин Кыргызстан боюнча орун базары коомчулукка шылдың болуп, ремен таңган билбеген гаишниктер эртең күн көчөдөн кантип сурайт деп атат, анда сурашып атат. ГАИлер биринчи экзамен алсынчы өздөрү. 100-99% билет бекен. Главный управлениенин замы, первый замы ремен таңган билбей, бүтүндөй Кыргыз элине шерменде болгон. Адамды кооптонуп жатышат, азыр коркушуп атат көчөдөгү айдоочулар. Эртең күн кандай болуп калат деп. Мына биз сиздерге мыйзам кабыл алып бердик элек. 2023 жылы былтыр 3 жолу катар грубый нарушение кылат болсо кайрадан пересдачага барат депчи. Ошо канча айдоочу пересдачага барды. Мен көргөн аны иштеген көргөн жокпуз да. Руслан Шергазиевич, мен бүгүн башка мыйзам менен келдим эле, ал боюнча мыйзам менен чакырсаңыз даярданып келейин, андай статистиканы көтөрүп алып. Хорошо, ошолорду неме кылып баарын биле албайм да, азыр башымда сакталбай атам. Мен бая биз элге барганда эл өкүлү болгондо эң башкы көйгөй биздин элдин көйгөйүн айтыш керек экен да. Ошол жерде эл айтып сурап атат, ушу боюнча катыраак айтып койсоңуздар дейт. Бизден билесиздер, эртең коррупция элементтер чоңураак жоготулуп кетиши мүмкүн. Көчөдөн каалаганын тозуп гаишник знактарды берип бербесе штрафын салчы, тыйынын берчи, пересдача депчи. Уже элди карапайым элге бир топ ушам болуп жатат. Биз анын баарын тең иштеп чыгып атабыз, андагы жол бербейбиз. Каалаган эле тосуп, каалаган сурап экзамен кетиргенгечи биз ал жак баарын тең иштеп чыгып атабыз. Ал дагы убакыт бар, ал боюнча жумуш жүрүп атат.